Урматтуу Алмаз Акымжанович, Надира айым, мына Баткен областында Кадамжай районунда, Алмаз Акымжанович, Кадамжай районунда Исхак Болотхан атында Примов деген мектеп бар да. 93-жылы Ашар жолу менен курулган. Анан курулганда дагы баягы эски материалдарды башка жактан алып келип ошонун эсебинен курулган экен. Бардык аймактарда мектептер жаңыланып атат. Ушуну эске алып койсоңуздар, 250 балага мындай 250 бала окуй турган мектеп экен, бирок 25-жылдан баштап 900 бала окуй турган экен. Ошону көзөмөлгө алып берсеңиздер, биздин министр айымдагы Догдургул Шашеевна да ушуга мен өзүм барып көргөм, авариялык абалда деп айтты эле. Өткөндө финансы министри менен курулуш агентство менен да сүйлөштүм, ушуну титулга киргизип өзүңүздөр көзөмөлгө алып берсеңиздер. Анткени чындыгында мектеп жаңылоого муктаж болуп турат. Андан сырткары Молдо Нияз айыл өкмөтүндө Тургунов атындагы мектеп бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 22-жылы жараксыз деп чечим чыгарып берген. Мен өзүм да барып көрүп келдим. Ошол мектепте бир эле жамгыр жааганда ичинде мындай чака коюп алып отурушат экен да. Молдо Нияз айыл өкмөтүндө Ташпек Тургунов атындагы мектепти көзөмөлгө алып берсеңиздер. Анткени 1947-жылы уюшулган. Дээрлик 78 жыл болуп атат да. Мен сиздерден суранам, ушуну көзөмөлгө алып берсеңиздер. Андан сырткары Молдо Нияз айыл өкмөтүндө Алга айылында Гүлдесте аттуу бала бакчасы бар. 50 балага эсептелген, бирок бүгүнкү күндө 100га жакын бала тарбия алып атат. 23-жылы сиздерге кат жөнөтүлгөндө билим берүү министрлигине сиздерден кат келиптир. 24-жылы башталат курулушу депчи. Ушуну да көзөмөлгө алып алсаңыз, жазып алсаңыздар ушунучу. Алмаз Акымжанович, мен сизден суранам, ушуларды көзөмөлгө алып берсеңиз. Чоң рахмат. Рахмат, сөзсүз. Рахмат.